Алло, ассаламу алейкум. Пожарный екен? Но Береке базары мен Шабдалзардын ортосунда өрт чыкты да, келе каласыңарбы? Жалал Абад шаарда өзгөчө кырдаалдар бөлүмү шаардагы Борбордук Береке жана муниципалдык базарында өрттүк тактикалык машыгуу өткөрдү. Машыгуу учурунда айрым айдоочулар унааларын туура эмес жерге токтоткондугу үчүн өрт өчүрүүчү автоунаанын Борбордук базарга кирүүсүнө бир топ ыңгайсыздыктарды жаратты. Жаралган кырдаалга карабастан өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери Борбордук соода жайына өз убагында жетип келди. Пожарныйга иш-чара боюнча мен өзүм чалдым. Береке базарында иштейм мен өзүм. Шабдалзар Береке базарынын ортосунда ушундай болду деп чалдым. Чалганыма 5 мүнөт болбой пожарный кызматкерлери тездик менен келишти. Андан соң аталган базардын соода жай ээлерине өрт коопсуздугун алдын алуу, өрт учурунда кантип коргонуу жана тилсиз жоодогу эрежелер тууралуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Эгерде электр зымынан ток чыга турган болсо, өрт чыга турган болсо, сразу мына жерде чекасы бар, катуу тартасыз. Мына шлангасын ошол өрт болуп аткан жака багыттап туруп бассаңыздар 1000 вольтко чейин токтотпайт. Мунун ичинде эмне болот? Көбүк болбойт, мунун ичинде порошок болот. Максаты өрт кырсыктардын алдын алууда, суу менен камсыздыгын, унаа жүрүүчү жолдордун абалын көрүү, ар кандай учурлардагы өрт өчүрүүнүн ыкмаларын үйрөтүү. Жалпы шаар тургундарын, ошондой эле мына соода жай ээлерин, ижарачыларды өздөрүнүн соода жайларындагы өрт коопсуздук абалына өзгөчө көңүл бурууну эскертебиз. Эске салсак, өткөн жылы Жалал Абад шаарында 5 өрт кырсыгы катталып, 103 миллион сом чыгымга учураган.